Ассаламу алейкум, ардактуу, кадырлуу Ош реклама YouTube каналынын көрүүчүлөрү, кандайсыздар? Урматтуу көрүүчүлөр, азыркы учурда мен жумуштан чыгып, 30 сатыр тараптагы Кызыл Тал айылындагы сатыла турган 6 сотук жер тилкесин тартканы кетип атам. Анда эмесе жакшылап назар салып туруңуздар, бул жактан мен азыр тартып көргөзүп бүт бардыгын видео аркылуу көргөзүп берем. Жана ошондой эле сиздерге дагы бир маалымат айта кетейин дедим. Бул жакта кимиңиздер жер сатам, квартира сатам, жер үйүмдү сатам, машинамды сатам дей турган болсоңуздар, мен бул жака өзүмдүн номерими белгилеп коем. Кимиңиздерге реклама керек боло турган болсо, мага чала бериңиздер. Биздин Instagram аккаунтубуз дагы бар. Ошол жака чыгарабыз. Кааласаңыздар, YouTube каналыбызга дагы чыгарабыз. Андыктан ушул менин номериме чала бериңиздер. Ассаламу алейкум, ардактуу замандаштар. Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама YouTube каналы. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышта биз сиздерге 30 адыр тараптагы Кызыл Тал айылында жайгашкан сатыла турган 6 сотук жер тилкесин тартып көрсөтүп бермекчибиз. Анда эмесе жакшылап назар салып туруңуздар. Биринчиден мен сиздерге адрес түшүндүрүп берейин. Азыркы учурда мен 30 адыр тараптагы Жаңы Алай айылында, Жаңы Алай аталышындагы айылдын кире беришинде турам. Бул жака кантип келем десеңиздер, Фуркаттагы Тыны бүт бардыгыңыздар эле билесиздер. Ошол Тыдан сиздер бул жака карап, 30 адыр тарапка карап келип атканыңыздарда Каарман айылы бар бул жакта. Ошол Каарман айылынан өткөнүңүздөрдө эле жолдун оң тарабында Россия аталышындагы чоң заправка бар. Ошол заправкадан сиздер бир аз эле өтсөңүздөр, мына ушул тарапта Жаңы Алай аталышындагы айыл жайгашкан. Кызыл Тал айылында сатыла турган 6 сотук жер тилкесине сиздер мына ушул Жаңы Алай аталышындагы айыл аркылуу барасыздар. Андыктан сиздер ушул айылга кирип, ичкериге түз 1 километр барсаңыздар, маршрутканын конечкасы бар сол тарапта. Ошол конечкадан өтүп эле сиздер сол тараптагы көчөгө кирип, ичкериге түз бара берсеңиздер, мектеп бар. Мектептен дагы өтсөңүздөр, канал бар, ошол каналдын алдына бара бериңиздер. Ошол жактан дагы сиздерге адресин түшүндүрүп беребиз. Ал эми ушул эле главный жол менен сиздер бул жака түз кете турган болсоңуздар, 30 адыр Куршап өзгөн тарапка барасыздар. Андыктан сиздер ал тарапка өтпөйсүздөр дагы, мен түшүндүргөн дарек боюнча түз ичкериге кирип бара бериңиздер. Мына ардактуу замандаштар, мен жанагы көрсөткөн көчө менен сиздер түз эч жака бурулбай түз ичкериге киргениңиздерде бул жакта канал бар. Бул жакта каналдын көпүрөсүнөн өтөсүздөр дагы, өтүп эле ушул жолдон сиздер оң тарапка бурулуп, түз ичкериге 300 метр кирсеңиздер, мен жанагы айтып аткан сатыла турган 6 сотук жер тилкесинин алдына барасыздар. Кана жүрүңүздөр, анда эмесе кеттик. Мына ардактуу замандаштар, мен жанагы көрсөткөн каналдан бул жака карап түз ичкериге 300 метр киргениңиздерде, ушул эле жолдун оң тарабында сатыла турган 6 сотук жер тилкеси жайгашкан. Азыр сиздерге ушул сатыла турган жерди көргөзүп, тактап, бүт бардык маалыматын алып берем. Жакшылап назар салып туруңуздар. Ушул жердин ээси менин жанымда турат. Анда эмесе мен сиздердин атыңыздардан суроо берип баштай берейин. Ассаламу алейкум ака. Валейкум ассалам. Ден соолук иштер жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Сатыкка койдуңуз? Сатыкка койдук. Жакшы. Жери 6 сотук экен, 6 сотук жер. Узун турасы канча болуп калат? Узуну 30 метр, турасы 20 метр болуп калат. 30га 20, жакшы. Бул жак жол болуп калат экен, чоң жол. Бул жак жол. Түз кетсе кандай болуп калат? Мады тарапка чыгып кетеби? Түз кетсе ошо мадынын айылдарына чыгып кетет. Жакшы, жакшы. Кандай условиялар бар ака? Эмне бар, эмне жок? Свет келген. Суучу? Суу дагы көчөлөргө келип калган. Наркы тараптагы көчөгө келди дедиңиз, Бул жактагы урматтуу көрүүчүлөр, бул тараптагы көчөгө суу келе эле экен. Адамдар көбөйүп, уже көбүрөөк көчүп кетсе, бул жака дагы Кудай буйруса суу келип калат экен. Наркы көчөдө бүт бардыгы үйлөрүнө кранка суу киргизип алган экен. Андыктан тактап айта турган болсок, бул жака суу келген негизи. Жакшы. Жер 6 сотук экен, узун турасы 20га 30. Мектеп садик проблемасы кандай болот ака? Мектеп садик ошо пастан келе аткан жакта мектепке түшүп калат. Жаңы Алай тараптан, Азыр ушул жерден мектеп садикке чейин канча метр примерно? Примерно 1 километр чыгып калат. 1 километр, жакшы. Мына урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр угуп атасыздар. Кудай буйруса ушул жерди сатып ала турган болсоңуздар, мектеп садик менен аралыгы 1 километрдей болуп калат экен. Андыктан мектеп садик проблемасы сиздерде болбойт экен. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, өтө сонун тынч жерде, абасы таза, көрүп атасыздар, природа жапжашыл.
Андыктан бул жерди алган болсоңуздар эч качан өкүнбөйсүздөр, Кудай буйруса. Анда эмес азыр сиздерге чек араларын тактап көргөзүп коелу. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, бул жакта ажаткана турат, сырткы ажаткана. Ушул ажаткананын сол тарабы, Кудай буйруса, ушул жер сиздин жериңиз болуп калат экен. Ал эми ажаткананын оң тарабы бул өзүңүздөр көрүп атасыздар, башка бирөөнүн, мындайча айтканда сиздин кошунаңыздын үйү болот. Узуну бул жака караганда кандай болуп калат бул жагы? 30 метр. Узуну бул жагы 30 метр болуп калат экен. Жолго чейин. Жолго чейин экен 30 метр. Ал эми турасы болсо 20 метр. 20га 30. Кеңири сонун жер. Анда эмесе бул тарабынан дагы сиздерге көргөзүп тактап коелу. Жер кимдин атында ака? Жер мен өзүмдүн атымда. Кызыл документи барбы? Бар. Кызыл китеби? Бар. Обмен жолдору болобу? Жок. Балким машинага, балким квартирага дегендей. Жок, жок. Болбой калабы? Только наличка. Наличка. Жакшы. Анан бул жак мектеп, садик проблемасын айттык. Маршруттук каттамы кандай болуп калат ака? Маршрут кандай маршруттар келет? Кайсы маршруттар келет? Маршруттук каттам ошо Пастай каналдын тасында Жаңалай деген маршрут келет. 340 номер да? 340. Жакшы. Мына урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр угуп атасыздар, бул жака маршруттук каттамдар келет экен. Маршрутка боюнча, таксилер боюнча сиздер кыйнала албайсыздар. Жакшы. Баасын айтың ака эми. Баасын канча деп атасыз? Баасын 950 миң деп атабыз. 950 миң. Жакшы. Сразу эле сомго айтыпсыз да? Сомго. Жакшы. Анан алам деп жериңизди жактырып келген болсо, түшүрүп бересизби баасын? Түшүрүп беребиз. Жакшы. Дагы кандай маалымат берели ака жер тууралуу? Дагы эмнени кошумчалап кетесиз? Жерим түз жер да. Түз сонун жер экен, а? Бул жакта урматтуу көрүүчүлөр, эмне дейсиз? Тегиздетпей эле түз жер да. Сразу келип эле баштай берет, а? Жакшы. Мына урматтуу көрүүчүлөр, көрүп атасыздар, бул жакта адамдар да көп, население көп экен. Өтө сонун жерде жайгашкан. Бул жакта жердин ээси дагы айтып атат, өтө сонун жер дейт. Көрүп атасыздар, теп-тегиз. Келип эле жайлашып баштай бересиздер. Өтө сонун жерде жайгашкан экен, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Баасы 950 миң сом дейт. Албетте эле ырымына жараша жакшылап жүрүп берем дейт, эгерде өзүңүздөр алам деп келген болсоңуздар. Болуптур экен, онда ийгилик. Жакшы сатып алыңыздар, а? Макул. Мына урматтуу көрүүчүлөр, мен сиздерге сатыла турган 6 соттук жер тилкесин тартып көргөзүп түшүндүрүп бердим. Баасын сурап бердим, маалыматтын бүт бардыгын алып көргөзүп бердим. Эми бул жагы өзүңүздөрдөн кимиңиздерге ушул жер жаккан болсо, мен бул жака ушул жердин ээсинин номерин белгилеп коем. Өзүңүздөр чалып сүйлөшөсүздөр, баалашасыздар, келип көрүп кетесиздер. Эми бул жагы өзүңүздөр аракет кылыңыздар. Анда эмесе урматтуу көрүүчүлөр, мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Баарыңыздарга ушундай жакшы жерлер, үйлөр насип эткен болсун. Баарыңыздар жакшы калыңыздар, сак саламатта көрүшкөнчө.